23 ноябрь күнү өлкөдөн чыгарылган журналист Болот Темировдун адвокаттары Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрыларын билдиришти. Адвокат Бактыбек Автандил уулунун айтымында кайрылуу бир аптанын ичинде аткарылат. Биз Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине жакын арада ушул жуманын ичинде кайрылабыз. Жогорку сотко да кайрылалы деп чечтик. Бирок жогорку соттун чечимин күтпөй эле кайрыла турган болдук. Анда Темировдун ишинде кетирилген мыйзам бузуулар, атуулдуктан ажыратуу, аны кайра кайтарып берүү, соттордун мыйзамсыз жана негизсиз чечимдери камтылат. Бириккен Улуттар уюму өзүнүн сунуштамаларын жиберет деп ойлойбуз деди. Эске салсак, Болот Темиров Манас аба майданынан күч менен Бишкек-Москва каттамына отургузулуп, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери коштоп кетишкен. Ага чейин Бишкек шаардык соту журналистти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Темиров сот өкүмүн бийликтин өч алуу аракети катары баалап, ал Кыргызстандын жараны экенин, шаардык сот мыйзамсыз чечим чыгарганын айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин 24-ноябрдагы жыйынында Темировду депортациялоо чечимин сот кабыл алганын, ага чейин Ички иштер министрлиги тергөө иштерин жүргүзүп, прокуратурадагы бекиткенин билдирди. Бул ишке өзүнүн жана УКМКнын тиешеси жоктугун айткан. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу жыйындарга убактылуу катыша албайт. Бул тууралуу парламенттеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу жыйындарга убактылуу катыша албайт. Ал бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасына жана фракция лидери катары менин атыма расмий кат жазды. Чыңгыз Азаматович өтө жакынкы күндөрү кайтып келип, өз ишин улантат деп ишенем деп жазды ал. Ошол эле учурда Акаев Айдарбековдун учурда кайсы жакта экени тууралуу маалымат калтырган эмес. Буга чейин УКМКнын басма сөз кызматы депутат Чыңгыз Айдарбеков кармалды деген маалыматты четке каккан. Атайы кызмат Айдарбеков суракка чакырылбаганын белгилеп, ал казак-кыргыз чегарасын кесип өткөнүн кабарлаган. Эл өкүлү Элвира Сурабалдиева 27-ноябрга караган түнү социалдык тармактардагы расмий баракчасы аркылуу төмөндөгүлөрдү кабарлаган. Эмил Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков Тажияга баратышкан. Ак жол өткөрмө бекетинде Жамгырчиевдин сыртка чыгышына тыюу салуу бар экени билинген. Аны УКМК кармады. Биз чогулуп аны бошотушту деп жазган. Ал эми кечээ Сурабалдиева кесиптеши Чыңгыз Айдарбековдун дайынсыз болуп жатканын айткан. Баткенде 2023 жылдын 31-декабрына чейин облустук, шаардык, райондук деңгээлдеги маданий оюн-зоок иш-чараларын өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы 28-ноябрда билдирди. Маалыматка караганда мындай чектөө Баткен шаарына гана тиешелүү. Анткени шаар облустук статуста болгондугуна байланыштуу майрамдар облустук деңгээлде өткөрүлө берет. 22-ноябрда шаардык кеңештин кезектеги сессиясында ушундай чечим кабыл алынды. Баткен облусундагы кыргыз-тажик чегарасында орун алган куралдуу кагылышууларга байланыштуу болду. Бирок мэрия тарабынан элдик сейилдөөлөр уюштурулат. 14-16-17 сентябрь күндөрү Кыргызстанга тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан шейит кеткен 63 аскерибиздин, 200-гө жакын жарадар болгон жарандарыбыздын жана үй-жайсыз калган замандаштарыбыздын абалы шаар тургундарынын майрамдоого көңүл чаппагандыгы эске алынган деп билдиришти мэриядан. Чектөө киргизилген майрамдар Бала аты майрамы, Нооруз майрамы, кесиптик күндөргө маданий оюн-зоок уюштурууга, 8 март аялдардын эл аралык тилектештиги күнү, акыркы коңгуроо салтанаттары, 1-июнь балдардын эл аралык күнү, 9 май улуу жеңиш майрамы, 31 август эгемендүүлүк күнү. Эскерте кетсек, 16 сентябрда кыргыз-тажик чегарасындагы абал кайрадан курчуп, Тажикстандын агрессиясынан улам куралдуу кагылыш башталып, Кыргызстан тараптан 63 киши, анын ичинде 50 аскер курман болуп, 206 адам ар кандай жаракаттарды алган. Бүгүнкү күнү чегарадагы абал тынч бойдон сакталууда. Эртең 29-ноябрдан тарта автоматташтырылган система карызы бар абоненттердин электр энергиясын өчүрө баштайт. Бул тууралуу Чүй электр тармактар ишканасынан билдиришти. Бишкекте дебитордук карызы бар 4300 абонент аралыктан өчүрүлөт. Компания жарандарды электр энергиясы үчүн төлөмдөрдү өз убагында төлөөгө чакырат. Бишкек троллейбус башкармалыгынын айдоочуларына аптечкалар таратылды. Бул тууралуу шаар мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Айдоочулар күн сайын медициналык кароодон өтүп турушат. Алардан спирт ичимдиктерин текшерип, кан басымы өлчөнөт.
Эгерде нормадан четтөө же кандайдыр бир оорунун белгилери байкалса, сөзсүз түрдө каттамдан чыгарылат.